Эң көйгөйлүүсү бүгүн ушул помещениянын арендасында төлөй албай аткандыгыңыз. Экинчиден жөнөкөй маселе светин төлөй албай атасыз. Кыргыздар менен кызматташабыз, анан бизден Сбербанк картадан ошондой салган биздин мекендештер бар. Аманат катары жөнөткөн, кийимдер жөнөтүп атасыздар, мына кичине акчаларды жөнөтүп атасыздар. Азыр 1 айлык атасызбы? 1 айлык немени ошону алыста которгон бир туугандардын бул аманаты, ушу 1 айлык немесин төлөп эме кылып турабыздар. Саламатсыздарбы, ардактуу каналыбыздын катталуучулары. Өзүңүздөргө маалым болгондой, Кайрымдуу Бол коомдук кайрымдуулук фонду колунан келишинче элге кызмат кылып, ар тараптан аракеттерин кылып жатат. Ошону менен бирге YouTube каналыбызга жарнамаларды кабыл алабыз. Жарнама боюнча 0557 50 80 33 номерлерине байланышсаңыздар болот. Бул жарнамалар бизнес үчүн эмес, ушул фонддун эмгек жамаатынын ишин жакшыртуу жана медианын чыгашаларын камсыздоо үчүн сунушталат. Жарнамалар төмөнкү багыттарда жарыяланат: такси кызматтары, жеке бизнес өнүктүрүү, тамак аш азыктары, курулуш багыттары, жумушка кабыл алуу, документ бүтүрүү жана ошондой эле YouTube каналыбызга ссылка менен бөлүшүү жана башка тармактар. Эскертүү: халал эмес өндүрүштү колдоо жарнамасы кабыл алынбайт. Биздин аракеттер элдин бейпилдиги. Тагдыр ар адамды ар башка сынайт. Кимдир бирөөлөргө берип сынаса, кимдир бирөөлөрдү алып сынайт. Кайран жаныбызды кайда барып калчаганда дагы туруштук берүүгө аргасызбыз. Кандай сынаса да, кантип сынаса да, Аллах Таала сабырдууларга жакшы жыйынтык берет. Кээ бирөөбүз сыноолорго сынып, ачууга да алдырып жиберебиз. Бүгүн биз сөз кылуучу Талас областына караштуу Талас районунда жайгашкан Деннарис балдарды коргоо реабилитациялык борбору жөнүндө сөз кылабыз. Бул жайда 2 жаштан 16 жашка чейинки тагдыр таарынкан мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын борбору. Бул борбор мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын боорлоруна кысып, үйүндө көз жашын төккөн энелердин ынтымагы жана беримдиги менен түзүлгөн. Бул жайда айла жоктон балдарына жакшы күндөрдү тартуулап, билимге ээ кылуу үчүн түзүшкөн. Ижара акысы айына 7000 сом, мындан сырткары ичи муздак, тийиштүү шарттар жок болсо да, колдорунан келишинче жылыткычтын жардамы менен кыштан чыгууга аргасыз. Айрым балдарды төрөлгөндө эле же оорулуу экенин укканда аталары таштап кетип, айла жок эне турмуштун оор запкысын чегип кала беришкен. Бул жайдагы жалгызбоо энелерди бизден башка эч ким түшүнбөйт, жараткан душманга да мындай сыноо бербесин деген энекелер мамлекеттен да, колунда бар жеке ишкерлерден да ушул иштин учугун улап, тийиштүү шарттарды түзүлүшүнө жардам сурап келишет. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы эсептер боюнча колдоо көрсөтүп жана байланышсаңыздар болот. Аллах сизди алуучу эмес, берүүчү кол кылып койгонуна шүгүр деп, бүгүнкү таттуу жашообуздун баркын билели дегенден башка эч нерсе дей албайбыз. Janardağım apa, can sırrımsın apa, barasılım apam, kuanıcım, bağbanımsın atam, zor bağımsın atam, tiregimsin ata, çırağımsın. Altınım sen menin maqtanamın apa, men seni Mekke'ge al paramın apa, balanın dilegen baqtalayın asıl cansın. Сиздердин азыр бул жердеги эмгекти көрүп, мындай бул жердеги акыбалды көрүп чындыгында жүрөк езилип турат да. Себеби бир үйдөгү кичинекей
эки баласына туруштук бере албаган бүгүн мындай белди күчтүү аталардын да алы жетпей атат. Үй бүлөнү камсыздап. Анткени себеби биздин Кыргызстанда жумушсуздуктун айынан көп жагдайлар жаралып атат. Ар кандай ситуациялар болуп жатат. Мунун баарын түшүнүп турабыз, бирок ошентсе дагы ушул нерселердин баарына туруштук бергенге аракет кылып, белиңиздерди бекем буып, аял заты болсоңуздар дагы мондай ишти аракет кылып, мына жердеги помещениени ачып, ушундай эме кылып атканыңыздарга кандай тоскоолдуктар болуп, кандай эмелер болуп атат, кандай негизде ачылып калды бул эмелер, ушуну айтып берсеңиз. Эми биринчиден баштасам, ушу Динарис деген фонд менен таанышкандан башталды. Биз буга чейин ар ким өзүнчө видео болчу, эч ким тааныбачы. Динаристен көп нерсени үйрөндүк. Анткени ал жакта да күчтүү энелер бар экен. Алар бири-бирине жардам тартып, фонддор менен байланыш түзүп, ушу балдарга жардамдар бергени бизге жол ачып берди да. Бир жыл болду, бир жыл биринчи группа түзгөнбүз, анан акырын фонд түздүк. Ушу менен 6 айдан ашты. Ушу центр ачуу ойго келди. Центр ачып, балдардын башын бириктирип, коомчулукка аралаштыруу максатыбыз болду. Биринчи программа. Экинчи, энелерди стресстен чыгаруу. Анткени ушул оорукчан балдарды багып келген энелер гана түшүнөт да, бул көйгөйдүч. Үйдөгү түйшүктөн тышкары ошо ооруган балдардын да эмеси кызса. Ошо менен 6 айдан бери ушу центрди ачтык. Жаман эмес, аз болсо да балдарыбыз кичинеде чогулуп турат. Энелердин көңүлү ачылып, кичинеде да көйгөйлөрдү бөлүшүп. Бирок биз ачылганыбыз менен эч кандай шарты жок да, бул жердинчи убактылуу ачылды. Бизге көйгөйлөр аябай эле көп бул жакта. Мисалы үчүн кенен бизге имарат жай болсо, ошол жерде бүт балдарга зал, спальный комнаталар, ваннасы болсо, ошо өзүбүздүн да мындай тийиштүү шарттар каралса, тийиштүү ошо шарттар түзүп берсек деген ойдо. Эмки максатыбыз азыр ачылдык. Бунун баары убактылуу. Ошо биздин эме кийинки кадамыбыз ошо жакшы имарат жайга жайгаштырып балдарыбызды баардык ошо школьный система сыяктуу эле балдарга ошо компьютерге кызыкканына компьютер класс ачып берүү, окуй турганда логопед класс ачып берүү, ошо балдардын кичине развитиясына жардам берүү да. Экинчиси ошо энелер чогулуп ошо балдардын каралуу, бир жагынан жумуш менен да камсыз. Ошо жумуш жагын ойлонуп, швея жагын ачабызбы же ткарный жагын ачабызбы? Анын да айтсаңыз, эжек сиз айтпасыз, жаңы эле сүйлөшүп отургандачы, эң көйгөйлүүсү бүгүн ушул помещениянын арендасында төлөй албай аткандыгыңыз, экинчиден жөнөкөй маселе светин төлөй албай атасыздар. Эгер азыр светин төлөй албасаңыз, же силер өзүңөр да бир жерге иштеп акча таап, анан ошо тапкан акчаңардан да кылсаңар бир жана. Антейин десеңер балаңарды таштап кете албай атасыңар. Баланы таштап кетейин десеңер бия калып калат. Ошон үчүн осы жыл аябай бир чоң маселе болуп атпайбы? Ошону айтсаңыз, жанагы мисалы арендада төлөнбөй атат, ушулчу азыр мисалы мустак экен ичичи депчи. Бияка келсеңиздер кичинекей бөлмөнүн ичинде мына баарыңыздар караңыздар, мындай баш калкалап эде балдарыңарды көтөрүп бере алуу жерде мындай башкача көрүнүш болуп турат да мындайчы. Анан ушуну айтсаңыз жанагы проблеманы. Эми биз ушу ачылганда жайлуу күнү ачылганбыз, биз отоплениясын башкасын ойлонуп турдук да. Азыр мына саян десек, саябыз бир неме көтөрөт, обогреватель башкасы көтөрбөйт. Счетчик нагрузка болуп атат. Свет төлөй албай атабыз. Энелерден биз алган айлыгынан ошол жака ротплата алгандар биз ала албай атабыз. Кантип алабыз? Анткени памперсор, башкасы муктаждары көп да. Ошон үчүн биз аренда ала албай атабыз. 6 айдыкын төлөп койгонбуз. Эми ошо ай сайын 7000 төлөш керекпиз. Ошо 7000 биз чыгара албай атабыз. Ошону кандай кылып ошо чыгарсак экен, уже убакыт келип калды да, январь-февралдан баштап төлөшүбүз керек. Светтин азырдан төлөп атабыз, будай көбөйүп кетип атат. Анткени жалаң свет менен да. Ошо кыйынчылыктар болуп атат. Баягы семья товар орчун бала болгондо баягы оору эмес, ооруду баккан оору болуп энелерибиз көкүрөгү канча күчтүү болсо деле ошо балдардан чыга албайбыз да. Сырткы жумуштарга иштей албайбыз. Анан ошонун негизинде бизге көбүрөөк жардам бергенине байланыштуу ошо кыргыз элибизге, журтубузга суралат эле, биздин балдарга бираз жардам бере алган демөөрчүлөр болобу деген суранычта эми. Ошол кыскача айтканда ошондой, анан нуждаться эткендер действительно көп, өзүн айткандай бизге условиясы менен помещение действительно керек, бизге даже жизненно необходимо да, как кислород кутаралы. Анан ошо чечалга кыйналып аткан кезибиз, эми азыр биз өзүбүз алдыда бир көкүрөгүбүздү
çap mintip öztürk kılabız deyin etsek şu jagdaylar sabdan ele tartışpastın. Hem oşunday olup kalmatyr. Negizinde ele şunday surançta bizge. Biz bul жерден азыр кабар алдык. Энекелерибизден, кичинекей биздин бөбөктөрүбүздөн, карындаштарыбыздан. Бирок азыркы учурдагы мынакей көйгөйлүү маселемизден дүйнө кыргыздар менен кызматташабыз. Анан бизден Сбербанк картадан ошондой салган биздин мекендештер бар. Аманат катары жөнөткөн кийимдер жөнөтүп атасыздар. Мына кичине акчалайды жөнөтүп атасыздар. Азыр 1 айлык атасызбы? 1 айлык немени ошону алыста которгон бир туугандардын бул аманаты. Şu 1 aylık nemesini төлөp, эме кылып турасыздар могу, Анан сиздерге да айтайлы дегенибиз, азыр бул видеонун алдына ошо буженежелердин WhatsApp номери жана эл сом номери тиркелет. Бул тастыкталган. Эч күмөнсүз эле салсаңыздар ушул дарекке келет. Жана сиздин берген жардам, мына сиз көрүп турган ушул жердеги Аллах Таала сүйгөн пендеси деп коет. Ушундай бир бул кол сунуубуз негизги милдетибиз, биздин бул жерге келишлигибиз. Ар бир мусулман жандын мындай жерден кабар алыштыгы милдет. Ошон үчүн сиздерден мен дагы өтүнүч катары айтып кетер элем. Келип колдон келишинче бул энелердин оорун колдон жеңилин жерден алып туруп бир жардамыбызды берели, себепкер болойлу. Эки старт болот. Канча? 1, 3, 5, 7, 9. Баланын тилеген бакталайын, асыл жансың ата. Бир эле сөзүңө шаттанамын ата. Мен сени Меккеге алып барамын атам. Темирдей тарбия жан талабын таянарым атам. Салам, дүйнөдөгү кыргыз элим, Кыргызстандагы өзүм боордошторум. Мына биз бүгүн ушул жаркыраган ананайын кичинекей балдарыбызга келип, мына суугунан керек болсо мен шуба кийип отурам. Ушул балдарыбызга колубуздан келишинче жардам берип, чоң бир имараттын ичинде жакшынакай бир сонун жашоо көрүшүнө биз баарыбыз кол сунсак деп ойлоп атам. Бул ойлойм соопчулуктун өзү бир алтын менен салынган чоң даңгыраган жол. Келгиле биргелеп ошо жолго чогуу түшүп, ушу биздин мына жакшынакай балдарыбыздын келечегине колубузду сунуп, жардамыбызды берели. Эрке бала, сиз дагы Биздин келечек мынакей ушулар баарыбыздын балдарыбыз, кыздарыбыз ушул жерде бой тоюп, мынакей караңыздар, жаркыбыз жазылып, жан дүйнөбүздө канагат берип турушат. Анан ошо кумандуу кыргыз элим, Айкөл кыргыз элдин урпактары жалпы баарыңыздардан суранарыбыз, мына ушул биздин кичинекей чүрпөлөргө, биздин наристелердин эртеңки келечеги үчүн, жаркын жашоодо жашаш үчүн дагы бир ирет ушул жараткандын алдында, Кудайдын алдында берешендигибизди билгизип, кол сунуп, көп түкүрсөгөл болот дейт. Асалы ошол кичинекей биздин наристелерге өзүңүздөрдүн жардамыңыздарды, ошону менен биргеликте ушул мээримиңиздерди аябасаңыздар. Жалпы баарыңыздардан ошол биз жакшы жылмаюу күтөбүз, сүйүнүчтүү кабарларды күтөбүз. Колуңуздардан келген бир керемет бир жакшылыгыңыздарды күтөбүз. Рахмат жан. Элдик жигит болуп, элдин көңүлүн таап биздин Кудайдын Алла Тааланын сүйгөн пенделери дейт. Бир аз да болсо көңүлүбүздү көтөрүп балдарыбыздан. Бир аз да болсо энелерибиздин көңүлдөрү көтөрүлүп, ыраазычылык кылып жатасың. Даже 1 айлык Световтун карыстарын арендабызды төлөп коятасың. Чоң рахмат жан. Алла разы болсун. Ар дайым бар бол. Анан кийимдер үчүн да чоң рахмат жан. Ошо биздин талапты талашып, биз үчүн көбүрөөк чуркап, тиги демирчилер таап аткан сага абдан эле чоң ыраазыбыз жан. Ишиңиз келбей берсин, өмүрүңүз узун болсун. Бизге жардам берип, бир аз тошто көңүлүбүздү тапкан ошо кыргыздын жигиттерине, кыздарына, кыргыз элине Алла разы болсун, иштериң ийгилик каалайбыз, өмүрлөрү узун болсун.
Orçun ballar даже düşmanımızga kalaba bilse tur. Kudayım bilerin çın boş 12 sanım menle akıl esminden bir şeyin son ile olmak falan. Ayla jokken de bayağı. Ana sokun tilegeni iki göstergende. Bistin tilegeni şu baldarsın den sorugu. Aşçı sayıpsı bu, göpçe sayıpsı bu. Sokudayım uçtara bir den sorugu patseken bitke de olsa bitke turmuşta kaldığa. Bir kalan bolsa da cılışıp olup bitke. Bistin bütün kırgızın kovunun bir müçüsü olsa da bitke. Хоть biraz da olsa doğru procent anlatsın adam olsa da bitke nasıl procentik olsa da. Yani usul can tilegeni. Seçin geldiği versin. Geldim batasından da kolundan geçince. Yani şu an rahmatcan. Allah razı olsun. Komandasına, barınızlarga razıçılık enen bilmekten. Allah razı olsun. Құдай болса, сіздерге де бекем денсаулық